Бүгүнкү күндө жүрөк кан тамыр системасы ооругандардын саны жыл сайын өсүүдө. Статистика боюнча Кыргызстанда жүрөк кан тамыр ооруларынан ар бир жылда 18 миңден ашык адам, ал эми күн сайын 50дай адам кайтыш болот. Адистердин айтымында өлкөдөгү 18 жаштан жогору ар бир экинчи же үчүнчү адам кан басымы жогорулап кеткенден азап чегип келет. Жүргүзгөн статистика боюнча Кыргызстанда действительно последнее время мурун деле ушинтип келген, акыркы күндөрү дагы жүрөк оору, кан тамыр жүрөк оорулары көбөйүүдө. 53% бизде занимает, если 100% ала турган болсок пайызын, ошонун 53% ушул жүрөк кан тамыр ооруларга туура келет. 53%. Анын ичинен көбүнчөсү бул кандын басымынын көбөйүшү көбүнчөсү. Андан кийин жүрөк оору, ишемический болезнь деп коебуз, ишемикалык болезнь экинчи очередде. Ушулардын негизинде ушул фактор риски болуп анан жанагы жүрөк оорулардын шишик ооруларга алып келет. Жүрөк кан тамыр оорусу тукум куучу дартка киреби? Тукум куучулук деп коет. Бул дагы кан тамырдын көтөрүлүшү тукум куучулукка кирет. Ошон үчүн эне атасы 40 жаштан кийин баардыгы давленияны текшерип туруш керек. А бизде деген ушул текшерилбейт. Бизде кандай острый момент болгондо эле кайрылат врачтарга, ошон үчүн баягы прогноз ушундай болуп бүтүп атат да. Ошон үчүн убагы менен кайрылыш керек жаштар. Если эне атасы ушундай оору менен ооруса, булар 18 жашынан баштап ушул кан тамырын контролго алыш керек. Кан тамырдын басымынын көбөйүшү бул оору баягы эл ичинде айтып коет, билгиспей эле өлүмгө алып келе турган оору деп атап коебуз. Аны деген адам деле билбейт. Аны деген өзү 40 жашка чыккандан кийин, 18ге чыккандан кийин, 18ден баштап контроль давлениени. Если эне атасы ооруган болсо, 18ден баштап ченетип туруш керек. Ар бир жылда өзүнүн же 3 жылда бирден кылып. А 40 жаштан кийин как обычно контролго алыш керек да. А бизде азыркы кан тамыр басымынын көптөрү ушул 14 гана процент полный леченияга алынып, контролго алынган. Калган процент бизде контролго алынбайт. Анткени бул кан тамыр, кандын басымы жоголгондор даже көп проценти билишпейт, что давлениясы көтөрүлөт экенин. Көбүрөөкү билсе дагы, что орусча айтканда целевой уровень давления деп коет, ошону түшүнбөстүктөн ошого жетпей эле дарыны же аз же көп ичип ушундайга алып келет да, контролго баягы өзүнүн цифрасына жеткирип. Мисалы үчүн мурун айтылчу бизде возрастка жараша давление болот. Азыр только айтылат же чоң давление деп айтылат, же төмөн деп гана, норма деп гана айтылат да. Ошон үчүн контролдо мисалы үчүн 140-90дон өйдө болсо кан тамыры көп экен деген түшүнүк. 180-130-80ден ылдый болсо, это кан тамыры норма деп эсептелинет да. Жүрөк кан тамыр оорусу өлүмгө алып келеби? 10 жылдын ичинде өлүмгө алып келе турган ушул фактор риска менен азыр биз проектти өтө тыгыз иштеп жатабыз. Аларга эмнелер кирет? Жанагы кандын басымын ченеш керек, холестерин деген бар, майлуулукту кандын текшериш керек, сахарды текшериш керек, тамекини тышташ керек, туура тамактануу керек, анан физический активность деп коет, кыймыл аракетти ар бир жашына жараша көбөйтүү керек деп ушул программада баардык Кыргызстан иштеп жатабыз. Азайтыш үчүн ушул сердечный ушул ооруну азайтыш үчүн. Азыркы убакта, конечно, биз айттык, Кыргызстанда көбөйүп атат. Бизде эми жашка жараша, жашын айта турган болсок, мурун айтчу элек багы 50 жаштан 60 жаштан деп. Азыр жана инсульт, инфаркт азыр уже жашарып
бизде уже 25-ке чыккандар инфаркт оорусу менен ооруп атат, 30 жаштагылар ооруп атат инфаркт оорусу менен, инсульт оорусу менен. Ушунун баары тең ушуга байланыштуу. Анан ушул өлгөн жүрөк оору, кан тамыр оорулардан ушу 50% ушул жүрөк ооруга туура келет. Жүрөк кан тамыр ооруларына ашыкча салмак, тамеки чегүү, алкоголдук ичимдиктерин көп колдонуу алып келет. Тез даярдалган жана өтө калориялуу тамак аш, өзгөчө малдын майын ашыкча колдонууну азайтуу кажет. Болбосо кандагы холестериндин өлчөмү көбөйөт. Андыктан туура тамактанууга өтүп, жашылча жемишке көбүрөөк басым жасоо зарыл. Азыр жаштарыбыз көбүнчө, конечно, салмактан көп салмак менен жүрүп атышат да. Ошону деген салмакты өзүнүн параметрин кармаш керек. Көп салмактануу акырындан кыймыл аракеттин жоктугунан ошо алып келет, давление көтөрүлүп, давление болсо көтөрүлгөндөн кийин кан тамыры андан кийин жанагыдай последствия ооруларга алып келет. Биринчиден себеби, конечно, биздин экология да влиять этет бияка. Биздин жашоо турмушубуздагы бул стрессовый состояниялардагы жаштарыбызга анткени деген эки жакта көп эмгектенүү, жумушсуздуктан баягы стресске алып келет. Эки жакка барып иштеп кетип атышат, аяктан стресс алышат. Ошон үчүн жаштардан оорулар да көбөйүп атканы да бирден бир ушул. Бирок биз алдын алыш керек. Ишти албай ушундай жүрө турган болсо, анда жанагыдай кылып инфаркт алып келет, инсультка алып келет, анан ишемический болезньге алып келет, анан баягы сердечный недостаточность деп коебуз, ушундай ооруларга алып келет. Коронавирус жүрөк кан тамыр оорусу менен жапа чеккен бейтапка кандай таасир этет? Коронавирус убагында бизде процент, конечно, өлүм житим проценти көп болду. Мындай алып келгенде коронавируста көбүнчө өпкө оорулары менен ооругандар. Ошол эле убакта бизде одновременно баягы өпкөсү ооругандар обязательно баягы жүрөккө нагрузка болуп жүрөгү ооруйт. Параллельно болот да, жүрөк оору да бар, өпкө оору да бар. Но көбүнчө, конечно, смертность бизге өпкө ооруганга кетти. Анткени деген кан баягы коронавируста коюлуп, ошондон дем ала албай, жанагы кан айлануу кыйындап, көбүнчө ошо өпкөнү баягы биздин адат оору деп коет, хрониктер деп коет. Адат оору болгондор дагы ошонун негизинде көп пайызга көтөрүлдү. Сергек жашоого балдарды жаштайынан үйрөтүү зарыл. Өзгөчө кеңседе отуруп иштегендер аз кыймылдайт. Андыктан жок дегенде күнүгө 45 мүнөттөй жөө басып же чуркап туруу керек. Бул организмдеги зат менен кан алмашууну жакшыртып, кан тамырлардын серпилгичтигин жоготпой, аларды ийкемдүү кармап турат. Көп кыймылдаган адамдын инфаркт же инсультка кабылуу мүмкүнчүлүгү 18-20% азаят. Тамактануу дегенде бизде түшүнүк эртең менен если 100% килокалория ала турган болсок, эртең мененкисин 50% жегенге аракет кылыш керек процентин. Түштө 30% жеш керек, ошонун пайызын, кечкиге 20% калтырыш керек. Кечинде бардык органдар только гана уйку без деп коебуз, ошо гана иштейт, калган орган эс алыш керек. А биздин менталитет боюнча эми көбүнчө кечке жумушта жүрүп, анан кечинди жейбиз, тамактанабыз плотно, ошон үчүн организм тоже туруштук кыйындап иштейт, ошон үчүн акырындап жанагындай болуп фактор риска деп коет, ошол салмак пайда боло баштайт, андан бары анан давление көтөрүлө баштайт, анан жанагыдай ооруларга алып келиши мүмкүн. Жүрөк кан тамыр ооруларын өз алдынча үй шартында дарылоо мүмкүн эмес. Илдеттин белгилери пайда болгондо сөзсүз дарыгерге кайрылуу керек. Кыргызстандын эми бизде деген түшүнүк бар. Баягы элдик, баягы чөптөрдү ичип, анын бардыгы тең биз эме кылбайбыз, анын баары керек. Бир айтып кетишибиз, как биз дарыгер катары, бул бардык мировой давлениени түшүрө турган дары ичпесе эч качан контролго
келмейин бир гана чөп жар менен биз давленияны түшүрө албайбыз, жүрөк ооруну илечитете албайбыз. Обязательно дары ичиш керек. Бизде деген азыр 9 түрү бар давленияны түшүрө турган дарылардан. Дагы азыр Кыргызстанда жаңы пайда болгон, мен айтып кетишим керек. Ушул 5 препаратка, мисалы үчүн бизде деген бета-блокатор деп коет, антагонисттик кальций деп коет, препараты АПФ деп коет, диуретики деп коет, мочеконные, и статины деп коет. Ушул 5 лекарствага адамга жардам, мисалы үчүн иче берет. Ушул группадан дарыларды жазабыз, биз анан иче беришет, бирок эффекти барбы жокун кээде билбей калабыз. Ошон үчүн азыр как раз ушул текшерип берип атышат бизге 5 препаратка. Адам ушул Кыргызстанда текшере баштады, ошону текшертип кайсы давление ушул организмге давлениени түшүргөнгө көп жардам, эффективностью көп жардам бере турганды, ошону текшертип врачтар менен үй бүлөлүк дарыгерге, кардиолог менен тесине биргелеп иштеш керек. Жүрөк кан тамыр оорусунун алдын алса болобу? Эң негизги биздин максатыбыз ушул жүрөк ооруларды ушулго жеткирбей алдын алууда көбүнчө жанагы байкабай жүрүп келгенден кийин азыр бизде көп жетишкендиктер бар. Мисалы үчүн мурун жанагы күйүк деп койчубуз, кан тамыр ичкерип кетип, адам даже бир 50 метр, 100 метрге чейин баса албай калып, ушундай кыйналгандарды азыр бизде Кыргызстанда аябай өнүгүп атабыз. Стенд деп коет, ушул острый состояние программа ачылды. Ушул жылдан баштап, 24-жылдан баштап острый коронарный синдром деп коет. Жанагындай мындай внезапно башталгандын баарын тең бизде инсукардиология третичный уровеньге алып барып, ошол жерден сразу коронарография кылып, кан тамырын текшертип, кай жерде канча процент сужение бар экен деп, если 75% это проходимость деп коебуз, жакшы деп, андан ылдыйдын баарын тең жанагы стенд коюшат, дары менен стенд коюшат, же болбосо кадимкидей эле шунтирование дейт, сосуддарды бири-бири менен кошуп, аябай бизде бул жагынан аябай жакшы өнүгүп атабыз. Дагы айтып кете турган, ушул элибизге кайрылып, как кардиолог айта турганым, мурун деп койчу, бул жүрөк угунан чыгып кетиптир, жүрөгү ушо ойнок болуп калыптыр деп көп келип, көп каралышчы. Мурун деген дары менен дарылачыбыз. Азыр деген бизде отделение нарушение ритма деп койду, ушул ачылып, аябай көп жардам берип атышат. Даже мен айта алам, уже жашына карабай жардам берип атышат. Анткени жанагы жүрөктүн проводимости деп коебуз, согушун алып келе турган ушулар лишний раз дополнительный путьтар деп коет, ушулар болуп жүрөктү, ушулорду аблация деп коет, күйгүсүү менен аябай жакшы жардам берип атышат.